Biz ашхананы жанагындай кичинекей 3 очок, 4 очокту кошуна жака куруп алабыз. Кошуна кедейрак болгон болсо, сиз дамдуу тамактарды, курактарды кылып жесеңиз, кошунаңыз эмне болот? Анын ызаланат, ошол нерсени жегиси келет. Шилекей агатындачы айткандачы. Ошону айтып атат. Ага эч качан кошунаңызга казаныңыздын жырты менен эч качан кошунаңызга зыян бербеңиздер. Качан ошол кошуна жака курулган очокко тамак кылса болот десе, ошол тамактан бир чыныга салып туруп кошунаңызга да узатсаңыз, анда ошол жерде тамак кылсаңыз болот. А эгерде ал жерден тамагыңыздан бербесеңиз, анда ал жерге тамак кылбаңыз. Кошунаңызга таптакыр жырты барбасын. Акыркысы ولا ترفع بناك فوق بنائه فتصد عليه الريح. Жанадагы үйүңүздү кошунаңыздын үйүнөн бийигирээк кылып койбоңуз. Эгерде кошунаңыздын үйүнөн бийигирээк кылып үй салган болсоңуз, فتصد عليه الريح, ага шамалды тосуп коесуз, ага шамал келбей калат. Бул да кошунан аксы. Эгерде кошунаңыздын уруксатысыз же кошунаңыз нааразы болуп туруп, кошунаңызга көлөкө кылып же шамалды тосуп, үйдү бийигирээк көтөрүп койсоңуз, кыяматта жооп берет. Başka bir şu manide gelir. Men bana fawqa 10 azru, nadahu munadi minas sama, ya aduvallah ila ayna turid. Eğer de kaysi bir insan üyünü fawqa 10 azru'in, 10 zira. 10 zira degende 70 dongo koysa kançalı? 700. Ki kaysi bir insan 700 takta aytkanda 7 metre. Ошондой бир жогору үй кыла турган болсо, үйдө 7 метрден жогоруга көтөрүп бере турган болсо, анда асмандан бир жар салынат дейт. Я адувалла иля айна турид. Я Аллахтын душманы каяка кетип атасың дейт да. Үйдү көтөргөн сайын, бийик кылган сайын. Ошон үчүн үйгө көп бийиктигине кызыкпастан, балким кошунага зыян бербей турган кылып, үйдү пасырактарын кылган жакшы келет.